Адамзаттың ең жаман әдеті гыйбат кылуу. Азыркы заманда гыйбаттан баш көтөрбөстөн гыйбат кылуу менен алек болуп аткан адамзатты көп учуратасың. Гыйбат кылуу менен алар ошол гыйбат кылынып аткан адамды көшүнү жеп аткандыгын алар сезбей атат. Эгер алып карай турган болсок, пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү бир жака кетип атса, наркы жолдон сахабалардын бири кошулуп бирге кетип аткан учуру. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сурайт: "Каяка кетип атасың?" десе, "Көчкө барып келейинчи" дейт. "Аркаңа кайта бер" дейт. Эмеге Аллахтын расулу? Сен азыр кимге көч абара турган болсоң дагы ошолорго бир ооз айтып кой. Силер көчтү жеп өтүпсүңөр. Ишенбесеңер түпүрүп көргүлө, оозуңар кан. Азыр силер көч жепсиңер, менсиз. Деп ошол ким сени көчкө жөнөтүп аткан болсо дагы ошого бир ооз барып айткын. Аларды ишенбей турган болсо, алар жерге түпүрүп көрсүн, аларды оозу кан болуп түпүрөт дептир. Аркасыга сахаба кайтып барып, кечиресиңер, пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямды жолдо учуратып калып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга мен көчкө этке кетип аткандыгым жөнүндө айттым эле. Аллахтын расулу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям артыңа кайткын, барып кимге эт тап кетип аткан болсоң дагы аркаңа кайтып аларга айтып кой, алар этти жеп түшүптүр. Ишенбей турган болсо түпүрүп көрсүн, оозу кан болуп түпүрөт деди. Түпүрүп көргүлөчү десе, алиги отурган достору түпүргөндө кан түпүрүптүр. Бул немеси десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: эгер гыйбат кылган болсо дейт, гыйбат кылынган адамды этини жептир дейт, көчүнө. Ошон үчүн урматтуу муусулман бир тууганым, алым өз заманынын алымы Ибн Вахид деген бир алым гыйбат кылууну токтотуштун жолунда ар бир гыйбат кылганда бир күндөн орозо тута деген. Гыйбат кылуу бул ушундай бир оңой нерсе экен, бирөөнүн артынан сүйлөп койсоң болду. Эми орозо тутуу сал кыйын. Эртең менен кечке чейин ачка жүрөсүң. Бир ишти кылайын десең кыла албай калышың мүмкүн, оор иштерди. Ошентип отуруп ал ошондо дагы гыйбат кылууну токтото албаптыр. Акыры эми бүгүндөн баштап мен дагы гыйбат кыла турган болсом, мен бир гыйбат кылганыма 1 теңге алтын берем деп ниет кылыптыр. Бир күн гыйбат кылып коюптур, ошо күнү 1 теңге алтын садака бериптир бирөөгө. Ошентип отуруп, алиги алым Ибн Вахид акчасы түгөгөндөн кийин ниет кылыптыр: эч качан эми мынтип мен садака берип болсо дагы өзүмдү токтото албадым. Эми бирөөгө каттык сүйлөбөймүн. Эми сүйлөштүктү да токтотоюн. Бирөөнүн артынан эмес, азыраак сүйлөп, ошол тилимди мен жаман нерсеге эмес, Алланы мактоо менен дамдап жүрөйүн деп ниет кылган экен. Ошо сыңары мен айта турган нерсем, урматтуу муусулман бир тууганым, гыйбат кылууда ойлонуп сүйлөйлү. Бирөөнүн артынан сүйлөштөн илгери
Биз өзүбүздү билели ким экендигибизди. Ошондо гана биз өз максатыбызга жетебиз. Алла баарыңардан ыраазы болсун. Бул сөздү мен айтканымдын себеби, урматтуу жердешим, азыр күндөрдө бирөөлөрдү артынан сүйлөй тургандар көбөйүп калган. Азыр күндөрдө инсан буту менен эмес, тили менен жүрүп калган бир заман. Ошон үчүн баарыңарды мен ушул нерсеге чакырамын. Гыйбаттан сактангыла. Баарыңардан Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала баракатуху.